Эми караңыз, Кудай Таала вал фаджри деп ар бир сөз эгерде ант берүү менен башталса, анда Кудай Таала мына ушул жердеги сүрөнүн өзүнүн аталыш айткандай эле аль фаджр деген сөз таң, же болбосо аткан таң, же болбосо сүргөн таң. Кудай Таала дароо эле баштап атат: мен ант ичемин силердин башыңарга чыккан таң менен. Караңыз. Эмне үчүн таң менен дегенде, таң бул эмне дегенде адамдын күндө жашоосунда жаңыланып келген күндүн башталышы. Караңыз. Күндө инсан үчүн өтө бир жарыктыктын же болбосо жашоонун кадамы катары, жашоонун эң алгачкы көз ирмеми катары. Ошол эле учурда биз жашап келген ааламда түн менен күн ээрчишип келсе, ошол караңгы каптап келген түндү кууп, жарыкты, үмүттү, жашоону, алдыга умтулуу, ысыкты, бакытты сунган нерсе катары эмне кылат? Кудай Таала мына таңды ким берет? Биз колубуз менен жасай албайбыз. Кудай сактасын, эгерде адатта бизде күнүгө келип аткан таң өзүнүн мезгилинен 2 саатка кечигип калсын эле, биздин жер жүзүндөгү инсаният баарыбыз биригип келип, ошо колубуздагы курал менен, же болбосо колубуздагы байлык менен, же колубуздагы дөөлөт менен, же колубузда болгон кадыр менен ошол жылсынчы десек, жок, жылдыра албайбыз. Бул деген сөз Кудай Таала ушул ант менен, же болбосо таң менен ант ичүүсүндө өзүнүн кудуретине дагы кайрылууга, өзүнүн бардык нерсенин үстүнөн кадыр экендигине дагы чакырып, аны менен кошо инсандар өздөрү акыл токтотуп, таңдын дагы мааниси чоң экендигине эмне көңүл бурдуртуп эмне кылат? Баштап атат. Таң менен ант ичип баштап атат. Бул жерде устаз ошол таң убактысынын өзгөчөлүгүнө жана башка аяттарда келгендей берекелүү экендигине дагы токтолгон эмеспи? Мен бул берүүгө келгенге чейин бир канча тафсирлерди ачып көрдүм. Эгерде биз ушул эң алгачкы бир сөздү эле барактасак, бул жерде түгөнгүс сөздөр бар. Ал мезгилдеги амалдын артыкчылыгы, ал мезгилдеги адамдардагы болгон сезимдин артыкчылыгы, адамдардагы ибадаттын артыкчылыгы, инсандардын ушул учурдагы жасалган кайрылууларынын артыкчылыгы. Деги эле таң аткандан баштап жер бетиндеги бардык жандыктар баш көтөрүп, жашоого кадам койгондугунун артыкчылыгы. Иши кылса толуп аткан биз эсепке же болбосо эске ала турган, эскете турган бир өзгөчөлүктөр бар экендигин. Шонун бардыгын Аллах Таалам бир эле сөз менен эмне кылды? Таң менен ант ичем деп койду. Эмне үчүн Кудай Таала кадыр эле, силер мисалы үчүн айтайлыгы жөн эле күн менен деп койсо деле болот. Бирок ошондой жерлер дагы бар. Күн менен таң ант ичем деп. Же болбосо бир жөнөкөй нерсени алып келбейт. Алып келген учурда дагы мен айткым келген нерсе ошол жер болчу. Кудай Таала эч качан жөнөкөй же болбосо орду жок нерсе менен ант ичип сөз баштабайт. Сөзсүз түрдө инсандын жашоосуна түздөн түз таасири тийгизген. Ошол эле учурда инсандын акылы жетип, ошону айырмалап, канчалык улуу экендигин сезе турган нерселер менен ойлонууга мүмкүн болгон, ойлонууга мажбур кыла турган нерселер менен эмне кылат? Ант ичип баштайт.